Франция саясатчылары бизнесмендер үчүн Казакстан менен таанышуу жыйынын уюштурду. Элчи Жан Галиев Казакстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү менен экономиканын негизги көрсөткүчтөрү тууралуу баяндап берди. Ошондой эле Казакстан экономикасына каржы салуунун башкы 10 себебин атады. Анын ичинде инвесторлор үчүн түзүлгөн ыңгайлуу шарттар, француз компанияларынын өлкөдөгү ийгиликтүү эмгектеринин үлгүлөрү жана мамлекет тарабынан инвесторлорго берилген жеңилдиктер менен кепилдиктер бар. Аны менен катар дипломат ишкерлерди Казакстандын өнүгүү стратегиясы жана программалары менен таанышууга чакырды. Франция менен Казакстандын ортосундагы карым-катнаш бекем. Франсуа Миттеран менен Франсуа Олландтан башталган бул жараянды азыр президент Макрон да колдоп жатат. Биз байма-бай жолугуп биргеликте иштеп өнөктөштүгүбүздү бекемдешибиз керек. Бул өз кезегинде технологиялар менен бөлүшүп, өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө салым кошууга мүмкүнчүлүк берет. Je vais souvent au Kazakhstan et j'ai vu l'évolution. Өлкөңөргө тез барып турам. Казакстан президентинин ар бир чечимдеринин аркасында өлкөнүн мындан ары өнүгүп жатканына күбөмүн. Өлкө башчыңардын акыркы чечимдеринин бири Астана эл аралык каржы борборун түзүү болду. Ал ишкана жетекчилеринен түзүлгөн топтун бардык мүчөлөрүнө эффективдүү. Казакстандагы инвестициялык абалдын ыңгайлуулугу тууралуу Бельгия ишкерлери да белгилеп жатышат. Айрыкча өлкөдө жаңы инновациялык технологияларды өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр жеткиликтүү дешет медициналык багытта иштеген компания өкүлдөрү. Алар Казакстанда бир нече долбоорлорун ийгиликтүү ишке ашырышкан. So we are participating in the oncology program that was initiated under the leadership of President Nazarbayev. Биз инновациялар жана жаңы технологияларды өнүктүрүү боюнча Астана, Алматы, Актөбө, Семей жана Өскөмендеги 6 онкологиялык борбордо жергиликтүү компаниялар менен биргеликте иштеп жатабыз. Ушул тизмеге Павлодарды да кошуу мерчемибиз де бар. Аталган борборлордун кызматкерлерин окутабыз. Муну президент Назарбаев сунуштаган Sensor Care мамлекеттик экологиялык программасынын маанилүү бөлүгү катары караштырып, аны ишке ашырууда өз салымыбызды кошуп жатабыз. And we believe that it's our role to go to the market and to train the people. Казакстан Кытайга экспорттоло турган айыл чарба өнүмдөрүнүн көлөмүн кеңейтип жатат. Былтыр Шанхайда өткөн импорттук көргөзмөдө өлкө айыл чарба тармагынын 30 түрдүү өнүмүн экспорттоого келишкен. Тизме быйыл дагы 10 товар менен толукталды. Аны менен бирге азыр айыл чарба министрлиги коңшу өлкө менен уй этинин ветеринардык сертификатын мыйзамдаштырып жатат. Натыйжасында казакстандык ишканалар Кытай рыногуна ири кара малдын этин экспорттоого мүмкүнчүлүк алат. Ушуга чейин ата мекендик 5 ишкана кой этин сатууга уруксат алган. Мындан башка Казакстан Кытай рыногунун талаптары боюнча малды тирүү сатуунун мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатат. Азыр эки өлкө чек арасында ушуга карай сертификацияланган карантиндик аянттар салынды. Сүйлөшүүлөрдүн алкагында ата мекендик сүт өнүмдөрүн экспорттоо маселеси да козголду. Мы разработали, сейчас находится на регистрации. Биз өнүмдү азыр Кытай стандарты боюнча каттадып жатабыз. Төө сүтү Кытай үчүн жаңы өнүм. Ал тамак катары гана эмес, эң башкысы диабеттин алдын алуудагы дарылык касиети бар өнүм катары керектелет. Ошондуктан кытайлыктар үчүн ал азык да, шыпа да болот. Лечебно-профилактическими свойствами по диабету. Казакстандык чарбачылыктар жылына 200 миллион евролук органикалык өнүмдү экспорттой алат. Бүгүнкү күндө бул көрсөткүч 10 миллион евроны гана түзөт. Буга евро биримдик менен АКШ, Кытай, Жапония сыяктуу өлкөлөрдө өнүмдү сертификациялоо ишинин татаал болуусу себеп болууда дешет адистер. Анткени Казакстанда чет өлкөдө аккредиттөө сертификациялоо борбору жок. Ошондуктан жергиликтүү чарбачылыктар өз өнүмдөрүнүн толук органикалык экендигин Украина же Литва өлкөлөрүндө ырастайт. Ушундай сертификатка жалпы 61 өндүрүүчү ээ. Башкы талап химикаттарды колдонбоо, уругунун сакталышы, өндүрүш кезинде курчаган чөйрөнү коргоого маани берүү. Наш инспектор приезжает в хозяйство, он делает проверку этого хозяйства. Это может занимать, это зависит от самого хозяйства, насколько он большой. И так, трудно сказать по времени, сколько это занимает, да. Биздин инспектор чарбачылыкка келип, жумуш жараянын көзөмөлдөп протокол толтурат. Кийин экинчи адис ал протоколду текшерип, органикалык өнүмдүн талаптарына канчалык ылайык экендигин көзөмөлдөйт. Эгер ал бардык талаптарга ылайык болсо, органикалык өнүм сертификаты берилет. Ал документ 2 жыл бою жарамдуу болот. И если
если решение, как бы, что да, оно соответствует, тогда выпускается сертификат на органическую продукцию. И он уже тогда действует 2 года. Проблема барьер вот этот, что тяжело преодолеть. Мелкий. Чакан чарбачылыктар сертификациялоодон өтө албайт, анткени бул арзан иш эмес. Абдан көп документти талап кылат. Айрыкча түштүк аймактагы чарбачылыктарга кыйын болот. Себеби алардын кээ бирлеринин эгин талаасы болгону 5 гектар. Ошондуктан ар бир өлкөдө өзүнүн сертификациялоочу органынын болуусу маанилүү. Казакстандагы эң ири органикалык өнүм өндүрүүчү ишкана Акмолу аймагында жайгашкан. Ал өз өнүмүн 27 000 гектар жерден алат. Жалпы өлкөдө 274 000 гектар органикалык өнүм аймагы сертификацияланган. Негизинен буудай, зыгыр, сулуу, буурчак тукумдаштар жана эт өнүмдөрү сапаттуу деп таанылган. Нур Отан съездинде аныкталган милдеттерди аткарууга партия мүчөлөрү дароо киришүүгө даяр. Билим берүү тармагындагы реформаларды улантуу, чакан жана орто ишкердикти өнүктүрүү, жаштарга колдоону күчөтүү, коомдук долбоорлорду ишке ашыруу жана элдин ал-акыбалын жакшыртуу партиянын саясий программасында белгиленген 10 максаттардын катарында. Алар 2030-жылга чейинки аралыкты камтыйт. Соған мемлекеттен жақсы қолдау болады. Мамлекет бизди колдойт. Биз бул иштерди аймактарда улантууну көздөп жатабыз. Айрыкча жаштарды тартабыз. Коомдук колдоо да бар. Жаштар биздин келечек. Алар өлкө үчүн иштөөгө даяр. Демек биз мындан ары өнүгө алабыз. Эгерде бир адам өз ишин ачса, бул өлкөнүн өнүгүшүнө оң таасирин тийгизет. Тауып берсек, шағын несиелермен қолдасақ, сонда жақсы болады. Ел башчысы айтып кетти бүгүн багдарламада. Өлкө башчысы өз сөзүндө биринчи кезекте жарандардын ал-акыбалын жакшыртуу керектигин белгилеп өттү. Ошондой эле ал медицина, билим берүү жана башка тармактарды өнүктүрүүгө токтолду. Съездде кабыл алынган 10 милдетти биз толук ишке ашыра алабыз деп ойлойм. Сизди кабылдап, ойлойм, жүзөгө асырамыз деп. Жаштарды илимге тартып, ойлоп табуулар менен алектенүүгө үгүттөө инновациялык мамлекет түзүүнүн өбөлгөсү. Бул тууралуу Сакен Сейфуллин атындагы Казак агротехникалык университетинде өткөн Student and Science конференциясында айтылды. Жыйында заманбап илимди өнүктүрүү маселеси ортого салынды. Студенттерди изилдөө иштерине үйрөтүп, мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу жагы да козголду. Ошондой эле жолугушуунун алкагында маалыматтык жана биотехнологиялар, агрономия сыяктуу темаларда биринчи курстун студенттеринин илимий долбоорлору корголуп, көпчүлүккө тааныштырылды. Конференциянын башкы максаты жаштарды эл аралык программаларга катышууга кызыктыруу. Бул бүгүн абдан өзөктүү маселелердин бири. Мындан жаштар эки нерсени угушат. Биринчиси эл аралык илимий тилге айланган англис тилин үйрөнүү. Экинчиси чет өлкөдө билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу. Тема моей научной работы – это роль машин в информационном развитии. Менин долбоорумдун темасы машиналардын Казакстандагы маалыматтык өнүгүүгө таасири. Бул эмгегимде Маалыматтык Казакстан 2020 программасы тууралуу айтылат. Аталган демилге өлкөбүздүн маалыматтык жактан өнүгүү жана жаңы платформага чыгуу жолдорун камтыйт. Бул студенттерге өздөрүн ар тараптуу таанытууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Что это является огромной возможностью для студента, для того, чтобы мы можем показать себя. Кооптуу шишик ооруларын дарылоодо колдонулган микрохирургиялык уникалдуу операцияларды жогорку деңгээлде өздөштүргөн онколог дарыгер Даурен Адилбай Казакстандын 100 жаңы ысымы долбоорунун жеңүүчүсү. Ал чет өлкөлүк окуу жайларда билимин жогорулатып, медицина магистры аталды. Окуп билгенин туулган жерине алып келип, жергиликтүү адистер менен тажрыйба бөлүшүүдө. Бүгүнкү күндө Казакстанда онкология тармагында абдан татаал деп саналган баш жана моюн шишиктерин дарылайт. Анын бир бейтабынан тил шишиги аныкталган. Дасыккан адис микрохирургиялык уникалдуу операцияны ийгиликтүү жасап, бейтап толук сакайып чыккан. Биз анын тилин толук алып салгандан кийин даам сезүү органдарын калыбына келтирүү керек болгон. Ал үчүн биз анын колдогу терисин жана билек булчуңдарын алдык. Эң татаалы майда кан тамырларды тигүү болду. Алардын диаметри 1,5 мм ашпайт. Жыйынтыгында жаңы тил өздөшүп кетти.
Даурен Адилбай ушундай далай операцияны ийгиликтүү жасаган. Канча деген казакстандык чет өлкөгө барбастан өз өлкөсүндө дарыланууга мүмкүнчүлүк алды. Ал эми чет өлкөлүк адистер болсо Даурен Адилбайдын тажрыйбасын өздөштүрүү үчүн ушул жерге келишет. Казак медицинасынын өнүгүшүнө өз салымын кошуп жүргөндөрдүн дагы бири Мыңжылкы Бердикожаев. Ал да Казакстандын 100 жаңы ысымы долбоорунун жеңүүчүсү болду. Окумуштуу Казакстандын нейрохирургия тармагындагы тажрыйбасын тааныштырып жүрөт. Мы можем конкурировать на уровне мировых клиник. Биз дүйнөлүк клиникалар менен атаандашып, чет өлкөлүк жарандарга нейрохирургиялык жардам көрсөтө алабыз. Алдыга коюлган максаттарыбыз бар. Мисалы, түштүк аймакта Астана шаарындагыдай улуттук нейрохирургия борборуна окшош заманбап, жогорку технологиялык нейрохирургиялык жардам көрсөтүү бөлүмүн ачууну көздөп жатабыз. Современную высокотехнологичную нейрохирургическую помощь. Мыңжылкы Бердикожаев Караганды академиясында билим алып, андан кийин Санкт-Петербург шаарында Аскерий медициналык академиясынын клиникалык ординатурасында окуусун уланткан. Ал эми өзүнүн тажрыйбалык жолунда ал эндоваскулярдык ыкманы пайдаланып, башкача айтканда, наркозсуз, тиликсиз мээ кан тамырларына 1,5 миң жогорку технологиялык операция жасаган. Аны менен катар ушундай жогорку технологиялык операциядан кийин бейтап кийинки күнү ооруканадан чыгарылышы да мүмкүн. Мыңжылкы Сайлау уулу казакстандык медицинага чоң салым кошуп жатат. Эми Мыңжылкы Бердикожаев алдына дагы бир милдет коюп жатат. Ал масштабтуу илимий изилдөөлөр жыйнагын жарыялоо. Белгилей кетсек, ал илимий изилдөөлөрүн Казакстан, Канада, Бразилия жана Франция серепчилери менен биргеликте өткөрөт. Шашмаком. Ташкентте ушундай аталыштагы өнөр фестиваль өттү. Ыр майрамына байыркы чыгармаларды жайылтып жүргөн 60ка жакын ырчы жана күүчү катышты. Салттуу аткаруучулар угармандарга 6 күн бою илгерки замандан башталган улуттук өнөрдүн асыл берметтерин даңазалашты. Өзбекстанда Обондун негизги 3 өнөр мектеби калыптанган. Алар Бухара, Хорезм жана Фергана Ташкент мектеби. Кылымдардан келе жаткан төл өнөр бузрук, рост, наво, дугох, сегох жана ирок сыяктуу 6 түргө бөлүнөт. Жалпы Борбор Азия өлкөлөрүндө өзүнө тиешелүү ыр аткаруу салты бар. Эртерээк пайда болгон музыка ыргагы классикалык жанрга көбүрөөк окшоп кетет. Бул өнөрдүн дагы бир өзгөчөлүгү жандуу үн менен аткарылат. Башкача айтканда, бул ырды аткарууда эч кандай курал пайдаланылбайт. Өзбекстанда негизинен ушундай 3 мектеп калыптанган. Бул Бухара, Хорезм 6 бөлүктүү жана Фергана Ташкент Шашмакому. Анын ичинде Бухара Шашмакому ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген. Демек, бул дүйнөлүк музыкалардын катарында. Кеченин коноктору Шашмакомдун 6 бөлүгүн толук угуп чыгууга мүмкүнчүлүк алышты. Анын ичинде Самарканд Садолары улуттук аспаптар оркестринин өнөрү өзгөчө болду. Алматы Борбор Азия аймагынын маданий борбору. Серепчилердин айтымында Казакстандык шаарга чет өлкөлүктөр ушундай макам беришет. Өлкөгө келген саякатчылардын 5тен 1 бөлүгү Алматыга барбастан кетишпейт. Ал жерге багыт алган туристтердин 40%-ын алыскы чет өлкөдөн келген жарандар түзөт. Статистикалык маалыматтар Алматыга тартылган саякатчылардын агымы 2017 жылы 11%-га арткандыгын көрсөтүп жатат. Негизинен алар коңшу Орусия жана Кытайдын жашоочулары. Жалпы Алматы коноктор үчүн эко жана этнотуризм борбору болуу менен бирге бизнес жолугушуулардын аянтына айланып жатат. На самом деле не только международные эксперты указывают то, что Алматы является... Алматынын Борбор Азия аймагынын маданий шаары экенин көбү моюндап жатат. Бүгүнкү күндө маданият экономикалык өсүштүн трендине айланып барат. Азыр Алматы жалпы Борбор Азия аймагынын маданият жана туризм тармагынын борбору катары саналат. Коомдук тамактануу жайларынын өнүгүшү, маданий буюмдар соодасынын жетилиши сыяктуу жайлар шаарга көп сандагы туристтерди тартат. Аны өлкө жарандары менен бирге чет өлкөлүк саякатчылар да көрүүгө кызыктар. Привлечение внутренних туристов, международных сюда, к нам в Алматы. Нью-Йоркто West Park Music Festival салттуу музыкалык фестиваль өттү. Быйыл катышуучулар арасында Nomadic Soul жаңы өнөр жамааты да бар. Бул казакстандык Берик Кулмамыров түзгөн топ. Алар белгилүү иш-чарага биринчи жолу катышып, обондуу ырларды аткарышты. Бүгүн ал америкалык топту казак тилиндеги ырларды аткарууга үйрөттү. Азыр алар америкалык музыкалык фестивалдарда өнөр көрсөтүп келишет. Алаңдама ырын Нью-Йорктогу казакстандык Абу Орунбасар менен америкалык ырчы Малика Камари аткарып чыкты.
чыкты. Көрүүчүлөр Nomadic Soul тобунун өнөрүн жакшы кабыл алышты. Бир өзгөчөлүгү топ мүчөлөрү америкалык поп аткаруучулар. Ошондой эле алар казак ырларын ырдашты. Жетекчилери Берик Кулмамыров өнөр жамаатын бул фестивалга атайын даярдаган. Ушинтип чыгармачылык багытта өзгөчө жагынан таанылды. Жайында ал Нью-Йоркто казак музыкасынын концертин өткөрүүнү көздөп жатат. Концертке казак ырчылары да чакырылат. Казакстанда франкофония жазы башталды. 2 ай ичинде өлкөнүн ар түрдүү шаарларында француз тилинде сүйлөнгөн өлкөлөрдүн баалуулуктарын таанытууга багытталган иш-чаралар өтөт. Быйыл фестиваль тасмаларды көрсөтүүдөн башталды. Көрүүчүлөргө бир гана Франциянын гана эмес, Бельгия, Марокко өлкөлөрүнүн да тасмаларын көрүшөт. Мындан башка салттуу ырлар сынагынын француз жазуучусу менен жолугушуу, классикалык музыка кечилери, аялдардын укугун коргоого арналган пикир талаштарды өткөрүү мерчемделип жатат. Фестиваль Казакстандын Чымкент, Алматы, Астана сыяктуу бардык шаарларында өткөрүлөт. Ошондой эле француз тилиндеги ырлардын сынагы уюштурулат. Ал биринчи жолу аймактарда өтөт. Жарым финал Астанада жана финал Алматыда болот. Анткени өткөн жылы фестиваль жеңүүчүсү Алматы шаарынан болгон. Быйыл франкофония жазынын фестивалына Франция, Бельгия, Канада, Швейцария жана Мароккодон башка Румыния, Вьетнам жана Ливия өлкөлөрү да катышат. Биз өз программабызда француз тилинде сүйлөгөн адамдар менен казак маданиятынын айкалышуусуна жол ачууга маани бердик. Бул ар түрдүү өлкөнүн жаштарынын бири-бирин маданият аркылуу таануусуна мүмкүнчүлүк берет. Франкофония жазы 2018-жылдан бери кээ бир казакстандык мектептерде француз тилинде сүйлөгөн жаштарды колдоону көздөйт. Азыркы тапта дүйнөдө француз тилинде сүйлөгөн 300 миллиондон ашуун адам бар. 30 жылдан кийин бул көрсөткүч 750 миллионго жетет деп божомолдонуп жатат. Астанада Жапония өлкөсүнүн обондору аткарылды. Жапон жазы фестивалынын алкагында салттуу музыка аткаруучусу Кото аспабын жогорку деңгээлде өздөштүргөн Йонекава Тойсиконун концерти өттү. Ал жапондук аспаптын казактын жетигенине абдан окшош экендигин айтат. Эми Йонекава Тойсика казак-жапон концертин уюштурууну кыялданууда. Аталган кечеде угармандар Кото менен жетиген обондорунун үндөштүгүнө өздөрү күбө болушат дейт музыкант. Бул жолу жапон музыка сүйүүчүлөрү 16-кылымдагы чыгармаларды угушту. Ошондой эле заманбап обондор да аткарылат. Бул менин Казакстанга болгон биринчи сапарым. Бул жерге келгениме абдан кубанычтамын. Башында концерт Алматы шаарында гана өтөт деп мерчемделген. Кийин Астанада өткөрүүнү чечтик. Биздин өлкөлөрүбүздүн окшош жактары абдан көп деп ойлойм. Мисалы, Кото менен жетиген музыкалык аспаптарын белгилеп кетүүгө болот. Биздин улуттук аспаптарыбызды кошуп, биргелешкен концерт уюштурсак дейм. Жапон музыкасы кечесинде белгилүү музыкант Тосисато Камекаванын шакирти да өнөр көрсөттү. Ал 3 кылдуу самисен аспабында ойноду. Жапон жазы, Жапон күзү мезгилдери Казакстанда жылына 2 жолу Астана жана Алматы шаарларында өткөрүлөт. Аны менен катар фестиваль Ташкент жана Бишкек шаарларында да өткөрүлөт. Уюштуруучулардын айтымында алар Жапония менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн маданий байланышын бекемдөөгө багытталган. Улуу таланын 7 кыры. Өлкө башчысынын бул макаласы Көк бөрү аттуу жаңы фольклордук эмгектин чыгуусуна себепчи болду. Автору Курмангазы атындагы Улуттук консерваториянын 4-курсунун студенти Ярасыл Адилбеков. Жаш күүчүгө Египетте бийлик курган Султан Бейбарыстын өмүрү эргүү берген. Жаңы күнүн тушоосу бактылуу балалык чакты коргойбуз аттуу акциясынын алкагында кесилди. 5 жашынан баштап колуна домбура алган таланттуу жаш келечекте көптү үмүттөндүрөт. Дешті қыпшақтан шыққан қарапайым кішкентай бала
Дешти Кыпчактан чыккан жөнөкөй кул болгон бала Египеттин султаны болду. Египетти башкарган. Ага мен ыраазы болуп өз эмгегимди арнадым. Казактын бул баатырларын көкбөрүгө теңешет. Дал ушул теңдештирүү аркылуу Султан Бейбарыстын кейпин көрсөтүүгө аракет кылдым. Аркылы Султан Бейбарыстын кейпин көрсөтүүгө тырыштым. Үлкөн бага берип жатат. Консерваториядан да мугалимдер. Бул эмгекке жогорку баа берилип жатат. Бардык жерде көкбөрү күүсү боюнча сөз болууда. Бул Ер Асылдын музыкалык чөйрөнүн көңүлүн өзүнө бурдурган биринчи чыгармасы эмес. Мен дал ушул фольклордук ансамбльге арналган Ер Асылдын чыгармасын биринчилерден болуп аткарганыма кубанычтамын.